Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу калайык. Талант Акбай Тутканның көрөрмандары, биз Кыргыз Ата, Ноокат району Кыргыз Ата айыл өкмөтү Кыргыз Ата айылында турабыз. Бул мечиттин, орто мечиттин имамдын айтышы боюнча 300 жылдык тарыхы бар орто мечит. Мен дагы өзүм ушул жерде чоңойгонмун. Ушул Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн тургунумун. Акбулак айылынан илгерки Телман колхозу. Мен акыл эске киргенден тартып билем, что убагында Союз маалында бир гана ушул жерде жума намазы окулган. Илгерки аксакалдар ушинтип саллясы менен жума күн майрам болчу да. Жума күнү бул майрам экенин жаш балдар кичинекей кезибизден, анткени ошол күнгө көп майрамдар, ошол жума күнү чоң аталарыбыз ноокатка түшүп жума окуп, колуна пакет менен келип конфет берип, жума күнү күттүк да, ушундай чоңойгонбуз биз. Ошол учурда Телман колхозу деп азыркы Акбулак переименовать этилген Акбулак айылында жума намазы окулчу эмес. Акбулак айылы бул көтөрмө Кыргыз Атанын ошол Кыргыз Ата айылынан башка жерлерде менин билишимче бир 20 жылдан бери карап эле жума намаздары окула баштады. Ага чейин окулчу эмес, бир эле ушул жерде окулчу. Ушул жерде окуп келген. Орто мечит деп чындыгында тарыхы бар орто мечит. Аалым уламалар, дааватчылар ушул жерге келип, Кыргыз Ата жадайызы ноокат боюнча чогултуп, ушул жерде амир марифтер болгон, даават болгон, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу ушул жерде болгон. Ушул жерге Кыргыз Ата эли жакшы самалып баштаптыр. Медресе, айтор калктын баягы Курбан айт, Орозо айт, жума күндөрү ичине адам батпай мына жерлерге дейин намаз окулат экен. Жамырда калып кетип атат экен, үстүн арка кылып тособуз, нар жагына кухня салынат экен. Даватчылар келгенде баягы 3 күндүк, 40 жыл, баягы 40 күндүк, 4 айлык амир мариф кылып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жүргөн жаамат келгенде жатаканасы, условиясы шарт түзөлү деп жакшы демилгени көтөрүп чыгышыптыр Кыргыз Ата эли. Анан эми бул нерсени бизге окшогон Талант Акбулак YouTube каналына окшогон каналдар, Талант окшогон блогерлер, аудиториясы чоң адамдар ушул жерден учурдан пайдаланып, жалпы ушул ноокаттын блогерлерин ушул жерге келип, аудиторияңар бар, аудиторияңарды туура жакка пайдаланып, элге кызмат кыла тургандай, ушундай муктаждарга, жардамга муктаж адамдарга келип, ушул имамдын номерин биз экранга калтырабыз. Имам менен байланышып келип, аудиторияңарга алып чыгып беришиңерди суранабыз. Калай калкты ноокат элин бизге катталып, бул элдик канал болуп калды, Талант Акбай каналы. Бизге катталып, лайк басып, комментарий жазып, колдоп кетүүңүздөрдү суранабыз. Азыркы ушул самал ушул жакшы иш дагы бул жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, 5-10 сом берип ушул төөлүк тура турган, дүйнө турганча турса, иншалла кыяматканча соо бара турган жакшы ишке, жарыя садакага чакырып, өзүңө каалаган жакшылыкты өзгөгө кааламайынча толук мусулман боло албайсың дейт го. Ошондуктан өзгөгө каалаган жакшылык менен сиздерге дагы бөлүшүп, 5-10 сомдон ушул жерге жардамга кол сунуп, ушул жерде жасала турган иштерге баягы өзүң жеке жалгыз жасаган амалиңе караганда жаамат менен жасаган амалдын даражасы бийик болот. Ошол жакшы жумушка ушул молдегелер менен, дамылар менен, дааватчыларга, Аллахтын баягы сүйүктүү пенделерине шарт түзүлүп аткан жерге 5-10 сомдон чакырык жасап колдоп кетишиңиздерди суранабыз. Реквизиттер өздөрүнүкү болот, биз эч качан өзүбүздүн койгон эмеспиз. Ар дайым ошол демилгени көтөргөн адамдардын, муктаждардын өздөрүнүн реквизитин коюп беребиз. Чалып сүйлөшүп, ушуларга жардамга кол сунсаңыздар болот. Анан сөздү азыраак кылып мен кайсыдагы имам аксакалга сөз берейин. Тарыхы боюнча бул жерде жасала турган келечекте мына медресе айтор бардыгын өзү акырындык менен түшүндүрүп берет. Аксакал, дамыл ассалам алейкум. Өзүңүздү тааныштырып, коомчулукка мына бул дагы кайсыдагы Талант Акбай YouTube каналы элдик канал болуп калды. Биздин көрөрмандар жакшы адамдар. Алардын жардамы менен биз результат көрсөтүп атабыз. Аудитория жок болсо кимге чагылдырабыз? Ошондуктан биздин жардам ушул. Сиздерди үнүңүздөрдү коомчулукка алып бериш. Сөз сизде. Болуптур. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Алхамдулиллах, ассалату вассаламу ала расулилlah. Аллага мактоолор, пайгамбарга көп салаваттар. Ушунчалык берген неметине шүгүр, канчалык шүгүр кылсаңар, ошончолук көбөйтүп берем деди Алла таалам. Урматтуу жамаат, урматтуу кыргыз эли, урматтуу мекендештер, мына ушундай бир биз Кыргыз Атанын, Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Кызыр Ата мечитинде турабыз. Бул мечит
Kırgız Ata Aile Hökümeti'nin en birinci, en akırkı, en birinci şunda bir eski meçitlerden, tüptü meçitlerden böyle hesaplanat. Bu yerde ilgililerden medrese bolgan. Bu yerlerde köp alımlar terbiye alıp çıkıp dünya yüzünde elge Kırgız elinde şunda bir yaxşı hizmetlerdi kılıp gelişken durma cemaat. Ошондуктан şulardan şu yerde aytıp oturgan nerse şu meçitimizin 3 etaj meçit uşul yerge Kırgız Ata Aile Hökümeti Akbulak Kötürme ayından şunda bir adamlar kelip cemaat menen cuma namazını, ayet namazlarını okuşat. Günden günge elhamdülillah şunda bir elimizde şunda bir imanda adamlar, yaşlar köyü ötat. Şu yerlerge batpay getip ötat. Şu yerge sizler görüp turgan yerge 400 metr kvadrat yerge arka jasali dep atабыз. Maşallah. Uşul yerin üstün jauып, жылуулап, жан шашындан алысыраак кылып, бул биринчиси. Экинчиси мына бурчаткалардын бардыгын алып туруп, башкадан жаңы азгы талапка ылайык мында бир чырайлуу жасайлы деп атабыз. Андан кийинки биздин дагы бир максатыбыз мына ушул силер көрүп турган здание. Бул биринчи союздун мезгилинде андан кийинки салынган мечит эле. Ушунун бир бөлүгүн калтырдык, кийин мына ушул мечитти салдык. Ушул мечитти бир жака чейин улап, ушул жерде медресе кылабыз иншалла. Ата бабаларыбыз ушул жерден тарбия алып чоңоюп кеткен. Биз дагы келечекке ушундай бир шарттарды түзүп, аркабыздан жакшы иштер кыла турган иштерди кылып калышыбыз керек болмакчы. Эми дагы бир айтып отурган нерсе, мына ушул сиздер көрүп турган Кыргыз Ата Ноокат Каракой жолу. Бул жерде Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Кыргызстандын ичиндеги көп адамдар бардыгы мына ушул жолдон өтөт экен. 5 вакыт намазда кайсы маалда болсо да келишип, ушул жерде эркектерге башка, аялдарга башка таратканлары бардык бар. Ушуларды дагы жакшы шартын түзүп, ошолорго да бул Кыргыз Атанын жүзү, бул Ноокаттын жүзү, Кыргыздын жүзү болот турмакчымын. Ушул жерге ушундай бир салымыңыздарды кошсоңуздар, ушул жерде биз жакшынакы ремонт кылып, ушул бир жакшыда бир көрктөндүрүп койсок, эшигин көрүп төрүнөт дейт. Ушул жерди көргөндөр, бул Кыргыз Атанын эли ушундай экен, кыргыздар ушундай экен деп жакшы ниетте, жакшы ойдо калышат турмакчымын. Кухнялык айсыл жагына саласыздар. Бул жагына жер кеңири экен, Жер кеңири. Таратканада бүт шарты барбы? Таратканада бүт шарты бар. Эки этаж экен мечитибиз. Ооба. Эми мына ушул жерде бут чече турган жерлерибиз тар болуп атат. Ушуну буягына, оң жагын, сол жагын полный ушунда бир узатып туруп, адамдар кыйналбастан, şu жерде бир тыгын болбостон, бемалал жакшы ибадаттарын кылып кетишин шарт түзүшүбүз керек болмакчы. Андан кийин мына ушул жерде келдик кетилер көп, Рамазан айларында эл көп. Ушул жерге дагы чоң бир ашкана, хужира салалы деген ниетибиз бар болмакчы. Мына ушул жерде бир 40 метрлик жер бар. Ушул жерге дагы чоң здание түзө турмакчы. Ушул жерде ашкана, меймандарга ушундай бир хужира салып берсек, уларга дагы ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүк болот турмакчы. Эми сиздерден суранарыбыз, ушул жерге салымыңыздарды кошуңуздар болмакчы. Ушул жерден канча сооп иштер болчу болсо, ар бириңиздерге ошодон эселеп сооптор келет иншалла. Алла Таала мүбадасы бар. Şu elge журтка садакая жария кылган болчу болсоңуз, сиздин аркаңыздан калып кеткен балдарыңызга, фарзанттарыңызга та кыямат күнгө чейин сабабы тынымсыз агып барчу жер бул жер. Ошондуктан ушул жерден пайдаланып калыңыздар. Сооптор силерге да болсун, ушул жерде иштегендерге дагы жакшы шарт болсун болмакчы. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мекендештер, урматтуу калайка, урматтуу кыргыз элим. Өздөрүнүн рекламасы, реквизитин коюп беребиз. Телефон номерлерин калтырабыз, чалып байланышып келип, жалпы бүгүнкү бая айтылат го. Жашоо 5 эле күндүк депчи. Күндүр бир айда жашоо 3 күндүк. Кече, бүгүн, эртең. Өткөн өттү. Бүгүнкү күн эртеңки күнүнүн камын чегип жашай турган болсок, бүгүнкү күн уже бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Эртеңки күн төөлүктү. Өткөн өттү. Бүгүнкү күн дагы өтөт. Эртеңки күн бул төөлүктүү жашоо да. Төөлүк жашоого курук барбай, жакшы иштерибиз менен барганыбыз жакшы. Ушул бир багакы күнөөкөр пендебиз кылган коомчулук менен жасаган жумуштарыбыз себепкер болуп, Аллахтын ырайымы менен күнөөлөрүбүз кечирилип, бейишке киргенге себепкер боло турган иштер. Учурдан пайдаланып, Талант Акбулак YouTube каналынын көрөрмандарына бизге подписка басып, лайк басып, комментарий жазып,
биз бере турган суроого жооп таба турган болсоңуздар, эдинсе катары номер телефонуңуздарга 1000 сом салып беребиз. Суроо мындай. Динге байланыштуу. Особенно даватчыларга. Мен өзүм дагы даватка чыгып, даватта жүргөндө ушул баянды угуп, ушул суроонун жообун издеп, Фазаил Амал китебин окуп, Фазаил Амал китебинен баяндагыдай ошол суроонун жообун тапкам. Суроо мындай. Аллах субхана тағала жараткан пенделерин сиз биздин баардыгыбыздын жакшы сыпаттардын арасынан эң негизги 3 сыпатыбызды жакшы көрөт экен. Бул сыпаттар кайсылар? Туура тапкан адамга биз сөзсүз түрдө өзү менен байланышып, 1000 сом идинси салып беребиз. Бирок сөзсүз түрдө бизге катталып, комментарий жазып, лайк басып, андан кийин ошону сүрөткө тартып жөнөтүп бересиздер, биз сиздерге идинси салып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Алла разы болсун. Терең ыраазычылык бар болуңуздар. Биз сиздерсиз эч жакка бара албайбыз. Ошондуктан биз менен бирге болуп, катталып, бөлүшүп, сиздердин ушул видео менен бөлүшкөнүңүздөр дагы садака, экөөбүз жакшы сөз жазып дем бергениңиздер дагы садака. Баягы айтат го, жеткизгиле, жеткизүүчүгө барганда жеткизилген жерде жакшыраак амал жасап калышы мүмкүн депчи. Ошондуктан 5-10 сом бере албасак да бөлүшүп, WhatsApp группаларга ушул ссылка менен, Facebook болобу, Instagram болобу, айтор WhatsApp тайпалар болобу, бөлүшүп койсоңуздар, сиздер бөлүшүп, сиздер себепкер болуп, бирөөлөр көрүп, колундагы адамдар 5-10 сом ыргытып калса, алардын берген 5-10 сомдун соогун да аласыздар. Алла ушундай жоомат беришен. Ошондуктан жардам берип, биз менен бирге болууга чакырып кетебиз. Амандыкта учурашалы, урматтуу мекендештер. Жакшылыкта учурашалы. Ассаламу алейкум.